Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, assalamu alaikum. Бағбандар жаматы. Саламатсыздарбы? Құтманды кешіңіздер мен бардыңыздарды. Туғандар, қандайсыздар? Бейпіл түніңіздер менен деген кештен өтіп кетті. Азырғы тема Сөлжанды эмне кыласыз деп. Азыр лентаны сартан бери киреле келем. Кирип бир сыйра карасам, бардыгы эле Сөлжанды эмне кыласыз, Сөлжандын эмне пайдасы бар, Сөлжанына биздин өзүбүздүн огороддогу Сөлжанды терип алып иштетсек болобу деп суроо бериптир. Биздин Сөлжандарыбыз жалкоо болот, иштебейт. Себеби дегенде алар гибрид эмес. Мына биздин Сөлжандарыбыз жерде жашайт. Багы немеден кыктын ичинде жашай албайт алар. Анан жалкоо болот, иштебейт. Анан дагы бирөөлөр суроо бериптир, Сөлжанды эмне кылат деп. Сөлжанды багып туруп Сөлжандан анан биогумус чыгарышат. Ал биогумус болсо экологиялык таза, жер семирткич болуп, анан биздин ден соолугубузга азыркы зыян берип аткан нитраттардын заменители болот. Ошол Сөлжан чыгарып берген биогумустун ичинде темир бар, цинк, калий, кальций, марганец, фтор, дагы көптөгөн микроорганизмдер бар. Ошол жерди азыр мындай структурасын оңдоп иштете турган, анан эң башкысы бул жерде ошол жерди плодородный жер кылган гуматы бар. Гуматы жок, жер болбойт. Ошон үчүн бардыгыңыздарды ошол Сөлжан бакканы чакырамын. Сөлжандын эң биринчи эмеси, пайдасы бул бизге таза азык жегени бизге мүмкүнчүлүк. Оорулар аябай көбөйдү. Бунун бардыгы биздин мына азыркы ушул дыйкандарыбыз өстүрүп аткан мөмө жемиштер менен кирет бизге. Бул жерде азот бар, селитра, мочевина, карбамид деп толтура удобрениялар бар. Алардын бардыгы химиялык жол менен алынат, химиялык жол менен синтезделип алынат. Эфирди бөлүшүп койсоңуздар, туугандар, колуңуздардан келишинче эфирди бөлүшүп койсоңуздар. Азыр ошол Сөлжан жөнүндө силерди кызыктырган суроолор болсо комментарийге жазгыла, колуман келишинче жооп берейин. Анан мен азыр өзүм Бишкектемин. Эртеге өзүм Рыскулова, Кулиевадагы боломун. Эгерде силерди мындай кызыктыра турган кандайдыр бир суроолор боло турган болсо, мага жеке өзүмө кайрылсаңыздар болот. Ошол жерде өзүм болом. Силерге колуман келишинче мындай түшүнүктүү кылып консультация берип, эртеге силер ошол Сөлжанды мындай жакшы, эффективнүү багып кетишке мен өзүмдү салымымды кошомун, туугандар. Силерге эртеге Кудай буйрса ошол Кулиева, Рыскуловада болом. Мен номерим 0550 20 0007. Эгерде келсеңиздер, ошол жерде магазинден мен өзүм силерге Сөлжанды алып бере аламын. Алып берип, түшүндүрүп, кандай кылып багып, кандай көңгө салып, эгерде көбүрөөк алсаңыздар, барып өзүм салып берем. Мына бүгүн 1 тонна 200 килограмм Сөлжан алып келдим. 1 тоннасын мынабы Бишкекке жакын жерде бир сарайга бир иним алды. Анын өзүнүн бир 90 малы бар экен. 90 малынын ошол кыгын ошол Сөлжандарга жедирем да, ошол 1 тонна, мен 1 тонна менен баштагам, ал дагы ошол
1 тонна менен баштады. Кудай кааласа, мына понедельник күнү ошол жигиттин немесине ошол азыр субстрат даярдап атышат. Понедельник күнү ошол инимин ошол биогумустарын өзүм колум менен салып берип үйрөтүп беремин. Мына туугандар, бүгүн ошол Бишкектин жанындагы бардык ошол малканаларды көрүп чыктым, фермаларды көрүп чыктым, мына Сокулуктун ичинде болдум. Ошол жерлерде фермалар бар экен. Кыктар жөн эле жатат да, жөн эле жатат, бир мындай ошол кыктарды жүктөп келип, 1-2 КАМАЗ бир мындай салкын жерге коюп, төгүп, ал жерди буртабайт этип, бурт кылып дегенде мындай үйүп, өзүнүн эрежеси менен үйүп, суудан куюп, ошол жерге сөлжан салып кое турган болсоңуздар, бул деген пассивный доход да, постоянно акчаңар болот. Мына эгерде бир 100 килограмм менен баштаган киши 1-2 жылдын ичинде башка бир, эгерде өзү бир жерде иштеген болсо, башка иштерин баарын жыйнаштырып, өзү ушул сөлжан бакканы, вермокомпост жасап, биогумус чыгарганы, ошондой бир фермер болуп кетсе болот да, жөн эле. Ошого туугандар, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул биогумус бизге Кыргызстанга эми кеңири жайылып баштады. Адамдар алып бардыгы азыр биогумусту иштетип, анан иштеткенде дагы анан кийин ошону эффективный иштетип, помидорлорго салып башташыптыр, эмеге башташыптыр. Ушунун бардыгы мына биздин аздыр көптүр биздин дагы ошого салымыбыз болуп, азыр бизде телеграм группа бар, биогумус сөлжан биогумус деген. Ошол жерде 4000ден ашык киши ушул сөлжан багып, ошонун аракетин кылып атышат. Эми Кудай кааласа, ошол 4000 кишини мен ойлоймун, мына бир 400 000 кишиге чыгарабыз, Кудай кааласа. 400 000 кишиге чыга турган болсо, мына ошондо биз органикалык таза азык заттарды жеп, балдарыбызга жедирип, өзүбүз дагы мындай бир здоровый, бир ушундай бир улут болушка калыптанабыз. Авазбек Алтыбаев, эгерде Алай районунда берки Ош жака жакыныраак жерлери болсо, алма отургузса болот. Анан ушул өдө жактарына карагат отургузгула деп айтар элем. Карагат Алай районунда аябай жакшы өсөт. Ошонун Польшанын 2 сорту бар, Тизел менен Тибил деген. Ошол 2 сорту аябай азыр популярный болуп атат. Мынабы чоң алайлыктар дагы быйыл отургузду. Келирге Кудай кааласа натыйжасын көргөндөн кийин буну кеңири жайылтышка аракет кылабыз. Ошол алма менен ошол карагат отургузуңуздар. Суроолор болсо бериңиздер, туугандар. Суроолор барбы? Кандай бир силерди кызыктырган, ошол сөлжан багуу боюнча биз силерди бир түйшөлтүп аткан бир суроолор болсо бериңиздер. Биогумус аябай жакшы сатылат. Мына биз Ошто сатып атабыз. 1 килограммын 25 сомдон сатып атабыз. Аябай жакшы алып атат. Биринчи эле булардын кардарлары ошол ар бир дама хозяйка кардар болот экен. Ар бир үйдө жок эле дегенде бир 2-ден 3-төн гүлү болот экен. Ошого гүлгө салса аябай гүлдү жакшы өстүрөт экен. Анан кийинки булардын кардарлары ошол жеке үйүнүн астындагы кичинекей баягы приусадебный участок деп коет. Үйдүн жанындагы участоктарга ошол бадырын, помидор, клубника, малина, болгарский перец, петрушка, зелень өстүргөндөрдүн баардыгы ошол биздин кардарларыбыз. Ошолор жакшы алып атат. Анан кийинки кардарларыбыз болсо, эң жакшы кардарларыбыз булар биздин тепличниктер. Теплица иштеткендер аябай жакшы алып, ушул алар дагы ошол ээптин талабына жооп берген товарларды өндүрүүгө аракет кылышып, ушул биздин биогумус менен ошо бадыраң, помидор өстүрүп атышат. Болгарский перец өстүрүп атышат. Ассалому алейкум, кыктын өзүн салса болбойбу? Сөлжанга обработка кылдыруу убакытты кетирбей, гумусту жеткириш кыйын го. Өмүрбек Мержанов, кыктын өзүн сала турган болсоңуз, 1 килограмм кыкта ошол 1000ден ашык, эгерде 50 килограмм болсо 100 000ден ашык ушундай урук
талага кошо барат дагы сиз берген ошол кыктын күчүн ошол ото чөптөр алып коет. Эгерде сиз ошол 50 килограмм кыкты сөлжанга жедирип апара турган болсоңуз, сөлжан ошону 30 килограмм биогумус кылып берет, а 2 килограмм биогумус 50 килограмм кыктын күчүн берет. Анан ал жерде ото чөп болбойт. Ошол биогумус биздин сөлжан баягыны жегенден кийин ошонун ичине баардык элементтерди чистым виде деп коет, орустарча айтканда, а бизде болсо таза түрүндө калий, кальций, азот, фосфор, ошол фтор, темирдин түрлөрү бардыгын ошол камтып берет дагы. Анан ошол биогумус салынган жерде жылдан жылга баягы микроорганизмдер өзү иреттешип иштеп баштагандан кийин бизге уже биогумустун немеси нормасы азайып баштайт. Мисалы үчүн биринчи эме кылганда 70 жыл азот жеп турган жерге 7 тонна салса эмени оңдойт. Жердин структурасын оңдойт. Кийинки жылы 3 тонна, адан кийинки жылы 2 тонна, анан кийинки жылы 1 тонна. Такай 1 тоннадан бере берсеңиз, ошол жериңиздин эмесин калыбына келтирип күчүн. Анан ошол жерден сиз жылыга жакшы түшүм аласыз. Мисалы үчүн өзгөндө бир Адан деген бир аксакалыбыз бар, өзү мына Шералы айылында турат. Ошол Адан агадан мына өзгөндүктөр эртеге барып силер ошол кишиден өзүңөр интервью алып, тартып Facebook'a жүктөп койсоңуздар болот. Ошол киши ошол биогумустун жардамы менен 1 сотык жерден 1 тоннадан картошка алып атат. Туугандар, мына көңүл бөрүңүздөр, 1 тонна картошка бул деген өтө жакшы результат. Бул мындай дүйнө жүзүндө жок результаттын бирөөсүн көрсөтүп атат ошол аксакалыбыз. Баткен гиласты күз мезгилинде 1 жылдыгын күз мезгилинде отурса болобу? Иним, баткен гиласты өзүбүздүн гиласты отургузбаңыздар. Өзүбүздүн гиластын инвитро жолу менен алынган өзүбүздүн местный көчөттөр али чыга элек. Мен сизге сунуштаймын. Ошол Польшанын Сулик деген питомнигинен жакшы көчөттөр келип атат. Кокон алар деген плюс 30, плюс 28, 30, 34, 36га чейин болот экен. Ал деген эми жаңгактай чоң товарный вид, жакшы кокон гилас болот. Анан биздин кокон гиласты отургузуп алып туруп, канча адамдар убактысын кетирип ошондой болуп атышат. Ошого мына профессионалдар жасаган жакшы көчөттөрдү алып отургузат. Саламатсызбы, картошканы гүлдөгөнгө чейин сугарыш керекпи? Тууганым, эгерде сиздин картошкаңыз биринчи серин гүлдөгөн болсо, сугарып койсоңуз болот. Анан кийин эгерде жалпы гүлүн ачкандан кийин суудан тартып туруп астын үйөсүз, өзүңүз билсеңиз керек. Ошондо анан түп алат. Анан туугандар, мына мына немени картошканы отургузганда биз туура эмес отургузабыз. Картошканы отургузганда биз клубникага жасагандай палды көтөрүш керек. Палды көтөрүп, эки чекесин палды көтөргөндөн кийин анан баягы ортосуна полностью баягы немени шалып пакалды же болбосо жөнөкөй эле саманды төшөп туруп, картошканы ошонун ортосуна эгиш керек. Ошонун ортосуна эккенде ошондо эки жагы тосук болот дагы, шамалдан тостуруп, ортосунда картошка жата турган эме болот дагы. Мына ошондо анан кийин 1 сотыктен 1 тоннадан картошка алынат. Аны дагы Кудай кааласа бир күн эмес бир күнү ушул өзүм тартып туруп, силерге көрсөтүп айтып беремин картошканы кандай туура отургуш керек. Биз болсо картошканы эмне кылабыз? Жердин астына көмөбүз дагы, сугарабыз. Анан суусу анан кийин тартылганда картошканы кысып коет дагы, анан клубин өспөйт. Мына неме картошка чоңойбойт. Мына аны болсо эмне палды көтөрүп, эки жагын ортосуна саман төшөп туруп, ошо самандын ортосуна эгиш керек картошканы. Мына ошондо анан кийин картошка өтө чоң, анан кийин ширин картошка болот. Биогумустан салып, обработка кылсаңыздар, аябай жакшы результат болот. Суроо болсо бериңиздер. Суроолор жалпылап айтканда ушул айыл чарбасын бага отургузууга кызыккандар жаштар көп. Ошол жаштарды бир жерге тажрыйба топтошо шарт түзсө болобу? Теориялык жана практикалык жактан. Замир Сапар,
мен ошону көп айтып атам, мамлекетте мисалы үчүн иштебей калган училищалар аябай көп да, иштебейт. Барсаң штат турат, бирок алар бардыгы эмне башка эмени үйрөтөт. Ошого мына башка мамлекеттерден мугалимдерди жалдап келип туруп, кадимкидей бакты кандай улашты, привой менен подвойдо неме кылып, колоновидный штамп кое турган кылып аны үйрөтүш керек. Анан кийин болсо бакты туура бутоо боюнча сабак жүргүзүш керек. Ошо училищанын базасында бир 2 айлык курстарды ачып туруп окута турган болсо, ошол биздин жигиттерибиз Россияга барабы, Украинага барабы, кайерге барса ошол жумушу колунда болот эле да, ошол бир эле кайчыны алып туруп барып бак бутап эле. Мына Турциянын өзүнчө канчалаган бактары бар. Мына Россиянын өзүнчө аз бактарды, мына Казакстанда бактарды эгетет, олордун балдары али окуй элек, биз ошол акчаларды биз алсак болот, балдарыбызды жөнөтүп, окутуп, неме, ошол жака иштетип. Бул жерге мугалим алып келиш керек. Жакшы Турциядан жалдап, ушуну алып келебиз деп аракет кылып атат элек. Мына коронавирус болуп калып, азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кудай кааласа ушул бир 4 мугалим алып келебиз. Ошонун расходун көтөргөнү, бул курстар платный болот. Ошон үчүн акчаңарды топтогула. Ошол курстардын, ошол 2 айлык курстары бир где-то бир 10 000 сомдон болот. Ошого окуп алсаңыздар, силер өмүр бою өзүңөргө эме аласыздар. Иш болот силерге. Ооба, Венера 1 тонна картошка 1 соток жерден. Пакетке салып магазинде таркатып сатырса болот. Эгерде дагы ыңгайлуу болор деп ойлойм. 1 килограмм биогумус канча квадрат жерге жетет? Сезбек Султаев 1 килограмм биогумус где-то 1 квадрат метрге жетет. 1 квадрат метрге 1 килограмм биогумус салсак болот. Ошондо ошол жерди калыбына келтирип, плодородный кылып коет. Так, инвер топи боюнча демилгениңиз эмне болду? Бизнес план барбы питомниктин? Максатбек Чимбердиев, биз Турцияга барганда ошол проекти бар, бир компания менен сүйлөшүп, бардыгын даярдап койгонбуз. Ага 5 миллион доллар каражат кетет. Эгерде биз ошол акчаны мына биздики болду акча даяр дей турган болсок, ал компания келет, алардын өзүнүн жакшы проекти бар. Турецкий компания. Булар бизге чейин бир Турциянын өзүндө дагы бир 4 питомник коюптур, и Европага коюп бериптир бир жерге. Ошол, по-моему, ошол эме жакка койгон окшойт. Ошол баягындай Югославиябы ошондой мамлекетке коюп бериптир. Алардын акчалары дап-даяр. Эгерде биз дап-даяр болсок, алар дап-даяр келгени, бир эле звонок менен учуп келишет, иш баштасак болот. Акча эле, ошол акча эле проблема болуп атат. Мен ошол питомникке акча топтоо боюнча фонд ачып койгонмун, бирок, к сожалению, ал фондко 1 сом акча түшө элек пока. Эч ким ал фондко ошол сомовый бир счет бар, долларовый бир счет бар, экөөнө тең 1 сом түшө элек. Кудай кааласа, бир болсо ошол 5 миллион бир түшөт окшойт, кудай кааласа. Мына ошол учурдан пайдаланып, ошол премьер-министрден, биздин өзүбүздүн президентибизден суранып кетер элем, бизге түштүккө, түндүккө 2 питомник керек болуп атат. Ошол питомник боло турган болсо, ар бир питомниктен кеминде дегенде 3 миллион, жакшы иштегенде 30 миллиондон көчөт чыгарып берип турсак болот жыл сайын. Ал болсо биздин Кыргызстаныбыздын экономикасына аябай өбөлгө түзөт эле. Ошол 10 миллион доллар ажыратса, ушул иштер жүрүп кетет эле. 10 миллион долларды кудай кааласа, ошол биздин Борбор Азия багбандар биримдиги деген уюмубуз бар. Ошол уюмга ишенип бере турган болсо, биз бул акчаларды ошол бир 5 жылдын ичинде кайтарып дагы беришке даярбыз. Эгерде грантовый бир жардам бир ушундай келип калса, ошол жардамды дагы алганы даярбыз. Себеби дегенде биз ошол өзүбүздүн аялуу катмарларыбызга биздин ошол ар бир үйгө бак деген проектибиз бар. Ал жерде 3 сотик, 5 сотик, 10 сотик, 15, 25, 50 сотикке чейин биз бак кылып бергени, ошого биз көчөт менен бергени ошол колубуздан келет эле, эгерде ушундай средстволор болуп калса. Эми биздин
көчөткө болгон муктаждыгыбызды бир эле Араван району азыр 10 миллион кокон гилестин көчөтүн сурап атат да. Бир эле Араван району. Андай райондордон бизде канча? 45. 45 район 10 миллиондон көчөт сураганда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз иштеп тынбай иштесек дагы биз алардын муктаждыгын жаба албайбыз. Бирок колдон келишинче ошол 2 питомник менен аракет кылып баштасак, анан башка дагы ар бир областка бирден питомник керек экен. Инвинтро питомниги боло турган болсо, ар бир областтын ошол областтарда багбанчылык өнүккүдөй да. Мына азыр биз эгерде жакшы көчөт алып келе турган болсок, $5 болуп атат. Ошол Польшанын Сулик деген эмесинен көчөт алып келе турган болсок, питомнигинен мына ушул Кыргызстанга жетип келип, мына келиши ошол $5 болуп атат да. Бул деген аябай чоң акча. Ошол $5 ордуна бир көчөттүн ордуна биз 5 көчөт жасап алсак болот. Ошондо биздин расчетубуз мына өзүбүздүн граждандарга ошол $1 тегерегинде көчөт сатылат эле. Кудай кааласа биз эгерде ошол питомникти жасап алсак. Питомникке эми эмне керек? Питомникке 200 гектар жер керек, 20 гектар теплица керек, административный здание керек. Анан кийин ошол административный зданиянын өзүнүн оборудованиясы, лаборатория, инвентор лабораториянын өзү $1,200,000. Анан адан сырткары дагы бизге мына ошол брендовый жакшы алмаларды жасаш үчүн, мисалы үчүн Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith алмаларын бардын жасаш үчүн бизге француза сатып алышыбыз керек. Эгерде французабыз жок боло турган болсо, бизден башка жака импорт кыла турган алмаларыбызды булар жараксыз ошол кыргыздар контрабанда жолу менен алма жасап алган деп эме кылат. Эгерде биз ошо французаларды сатып ала турган болсок, биз ал алмаларды Дубайга жөнөтсөк болот. Европанын бардык шаарларына кетет, Россиянын бардык шаарларына кетет, мына Кытайга кетет. Мына ошол азыр эми көбүнчө эле азыр бизде мына Кытай, жаныбызда Кытай турат. Ошол Кытай менен аракет кылсак, бизде рынок аябай чоң. Анан мына сүйөр иним ошол кокон гилес мына агрардык академиянын сорт испытательный эмесинде эгилип турат. Как раз азыр бышып атат, барып көрсөңүздөр болот. Алма бар ошол жерде. Сулик деген питомниктин образец. Ошол жерде где-то бир 400дөйбү, 300дөй алма бар, анан кийин бир 100дөй кокон гилес бар. Ошол эле жерде ошо Польшанын Тизел деген ошол карагаты дагы бар. Ошол академияга барып туруп, ошол жерден Нуридин деген жигит бар. Ошону тапсаңыздар, ошол жигит силерге с удовольствием эме көрсөтүп, баягындай экскурсия кылып, ошол жерде баягы отургузулган алмаларды кандай ухаживать эткен, кантип ону обрезка кылган, ошонун бардыгын ошол Нурдин силерге көрсөтүп берет. Зерикпей барыңыздар. Мына ушул кайсы көчө эле Советский менен барып туруп, ошол эски коммунистический көчөгө кайрылсаңыздар, ошол жерде Скрябин атындагы академия бар. Ошонун агрардык факультетинин өзүнүн сорт испытательный участогы бар. Ошол жерден силер көрө аласыздар. Барып ошол жерден тамаша кылсаңыздар болот. Кыргыз фону питомник боюнча жасак колдойбу дейт. Кыргыз Россия фондуна питомник боюнча аракет кылып көрүш керек. Эми ким билет, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, биздин мамлекетке оңор эмес акчалар келип атат. Мына пандемия боюнча дагы акчалар келди. Анан кийин ошол эле кезде мына ушул биздин малый бизнести поддержка кылганы дагы акчалар келди. Билбейм, мына биздин мамлекет башчыларыбыз, ошол премьер-министр, ошол эле ошол 44 министерство, мына айыл чарба министри, билбейм ушул жөнүндө эмнеге айтпай атат. Ошол биздин ошол башчыларыбызга билбейм, мындай аябай жакшы проект эле эмнеге колдобой атат, бирок бизге белгисиз да. Алма бактын ширесин кандай дары менен дарылаш керек? Камила Бегматова, алма бактын ширесин сиз эч качан кетире албайсыз. Аны үчүн сиз эрте жазда энтомофаг коюшуңуз керек. Энтомофаг коюш үчүн менин личкама кирсеңиз, мен ошол
кайсы районда болсоңуз дагы, кайсы облустта болсоңуз дагы ошол облустун ошол органика департаментinin адресин тыштап койгонмун. Ошолордон энтомофага алып туруп эрте жазда койсоңуз, бул тилия деп коет. Тилиянын жумурткасын энтомофага жетирип тышташ керек да, ошондо тилия өзү жок болот. Бай этапына 2-3 жолу эме алса аракет кылсаңыз болот. Ассаламу алейкум, жөнөкөй алма, карликтүү алмасын уласа болобу? Шагыдан Айбек Маматов болбойт экен. Себеби дегенде бунун бардыгы тамырда, иштин бардыгы тамырда болот экен. Эгерде тамыр, мисалы үчүн карлик боло турган болсо, өзүңүздүн алмаңызды неме уласаңыз болот. Ассаламу алейкум, сиз айтканда 5 миллиондон азырака болбойбу дейт. Эми 5 миллиондон азырака боло тургандай, мына мисалы үчүн баягы $5000 машина болсо, ошону $4000 кантип бүтүрүп алабыз биз. Ошо бир жери кем болуп калат да. Асанбек, эгерде болгондо мен деле ошол арзаныраак эле бүтүрүшкө аракет кылат элем. 200 гектар Асанбек, 200 гектар жер керек. 20 гектар теплица керек. Сезбек Супатаев, эгерде питомник курууга марафон өткөрүп акча чогултса болобу дейсиз. Акча чогултса болот. Бирок баягы өзүбүз элибиз кыйналып атканда мына мамлекеттен эле акча алып жасаганыбыз жакшы эле да. Мамлекетке Кудайга шүгүр, мына пандемия башталгандан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар, счетко тынбай эле Всемирный банктан келип атат, баягы Исламский өнүктүрүү банкынан келип атат. Дагы баягы немелер жардам берген баягы фонддордон акчалар келип атат. Ошол акчалардын 1%-ын ошол питомникке салыш керек да. Андай кылбаса болбойт. Мамлекет ошол каржы булактары келип аткандан кийин эртеге ошол каржы булактарды ошол алган акчаларды кайтаруу механизмин дагы ойлонуп туруп, анан кийин иштетиш керек да акчаны. Анын бардыгын эле алып туруп эле же сиз менен биз колубузга антисептик, мурдубузга маска тагып алсак, ошону менен кантип төлөйбүз аны? Анын бир частин здравоохраненияга иштетиш керек, экинчи частин болсо ошону вложение кылыш керек. Эртеге кутулганы оңой болот. Булга эмне көп акылдын кереги жок. Өзүңүз эле билесиз. Мисалы үчүн 100 сом ала турган болсоңуз, сиз 110 сом кайтарышка туура келет. Ошол 100 сомду алып туруп жеп алсаңыз, сиз аны эч качан кайтара албайсыз. Ошол мойнуңузга бир салык болуп, ошол боло берет. Анан акыры эмне чөнтөгүңүздө телефонуңузду алып коет. Алып кел мына телефонду. Алып кел, акчаны бере албасаң, телефонуңду алып коем дейт. А в этом случае уже бизден эмне алар башка бир эмени требует этип баштайт да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол карыздын айынан биз ошол голубойлордун паратын дагы өткөрүшкө туура келип атат. Ошол акча, карыз акчаларынын айынан баягы Флойдту колдошко туура келип атат. Себеби дегенде баягы акча карыз болгондон кийин давай десе, аны айласы жок, ошо турушка туура келет экен да. Инвитро көчөттөрдү орточо канчадан болот? Ошол $1 тегереги болот, Максатбек. Жооп. Так. Суроолор болсо бериңиздер. Суроолор жок болсо, ушуну менен силерди дагы задержка кылбайын. Эми эртең жолугушканга чейин аман болуңуздар. Кудайым буйруп насип этсе, ушул кичине аракеттер болуп атат. Жыйынтыгын мына жакын арада угуп билип каласыздар. Мына биз дагы ушул элдик көзөмөлдүн жигиттери ошол бардык райондордо мен бакдабат кылгандай азыр үгүт иштерин жүргүзгөнү аракет кылып атабыз. Ошого бардыгыңыздарды ошол биздин элдик көзөмөлгө киргиле деп чакырып кетемин. Элдик көзөмөлдүн ссылкасы мен личкамда бар. Ошого кошулсаңыздар. Улукбек Эркебаев, Кокон келесі куртуш бөлүшүн эмне кылышы келет? Уланбек, ошол Кокон немеге баткен гиляске түшкөн курттун аты вишневая муха деп коет да буну. Вишневая муха деп коет, баягы чымын ошого бала таштайт гиляске. Анан гиляс анан кийин курттап баштайт да. Ошону аны болбош үчүн
буга энтомофаг коюш керек. Гиласты, чымын, гиласты ошол куртту баласын прямо неменен сабак менен ошо мөмөнүн ортосуна таштайт. Ошондо энтомофаг коюп койсок, ошону куртту кармап жеп койгондон кийин ол ичине кире албай калат. Ошон үчүн колуңардан келишинче ошол эрте кыймылдаш керек. Эрте кыймылдап туруп, мына азыр Баткен облусу боюнча ошо Турсунали деген акебиз бар. Ошодон энтомофаг сурагыла. Эми Ош областы боюнча болсо Индира Мамыровна бар. Ошол Чүй областы боюнча ошол жерде чоң офис бар. Ошол жерде Жанара Бакирова деген кыз бар. Ошодон сурасаңыздар бар жогу силерге көрсөтүп үйрөтүп берет. Расулбек Эрматов бизге көбүнчө эле Сербиядан келет. Сербиядан башка мамлекеттер брак кылып эч ким албай койгон көчөттөрдү ошону 20-30 центтен алып келип сатып атышат. Ошол көчөттөр бар жокту бүлдүрүп атат. Ошол Сербиядан келген көчөттөр менен көп оорулар келип атат. Специалисттер өздөрү текшерип бизге ошондой болуп атат деп айтып атышат. Ошон үчүн туугандар көчөттү өтө тандап алыш керек. Көчөт кымбат болсо дагы жакшысын алсаңыздар эртеге жакшы результат болот. Кыргызстан боюнча 10 миллион көчөт спрос болсо 1 жылда рентабельность болот экен да дейт. Окупаемость болот, ооба. Жөн эле окупайт этип коет 1 эле жылда. Келерки жылы анан кийин ошол акчага дагы 2 жерге питомник куруп туруп, дагы неме кылса, 1 эле Араван район 10 миллион көчөт сурап атат. 1 эле Араван район ошол биз кыла турган көчөттү мына немени питомник деп аткан акчаны ошол 1 эле Араван район төлөп коет да. Мына ошол үчүн туугандар бардыгыңыздардан суранамын. Мына мени отметка кылып, ошо питомник жөнүндө, бак жөнүндө бирден пост жазыңыздар. Ошол постуңарды мен дагы окуп, ошону бөлүшүп, туугандар көп ушул питомник жөнүндө, бак жөнүндө, мына Сөлжан багуу жөнүндө темаларды баймамай чыгарыңыздар. Себеби дегенде саясаттан пайда жок. Саясат шумалга чейин 29 жыл саясат болдук, бирок саясатты көрдүңүздөр 5 миллиард доллар карыз болуп калдык. Адамдардын баардыгы эмне ошол аморально бузулду. Ошо моральный устойлорубуз пошатнуться этти, ушунун баардыгы не ошо жокчулуктун айынан болуп атат. Мына азыр 1 миллион 300 миң гектар жайлоо болуп жазылып калган. Ошол жайлоолорду биз багытын өзгөртүп жерде ошого 1 миллион 300 адамга 1 гектардан бөлүп бере турган болсок, бизде ошо жумушсуздук жоюлат эле. Эч ким ушул башка жакка жумуш издеп барбай калат эле, митингке да чыкпай калат эле, башкасын да коет эле. Карыз төлөнөт эле, бир 10 жылдын ичинде таптаза карызы жок болуп, өсүү жолуна түшөт элек да. Мына эми туугандар бардыгыңыздарды ошол багып отургузууга чакырамын. Колуңуздардан келишинче маалыматты топтоп, мына биздин Борбор Азия Багбандар биримдиги деген группабыз бар, ошого таштаңыздар. Ошол жерде талкуу болсун, өзүңөрдүн багыңар жөнүндө маалымат бериңиздер. Ошо багыңарда эски бак болсо кандай түшүмдөр болуп атат, ошол азыркы мына жаңы бак эккендер болсо ошол бактан кандай түшүм алып атышат, ошолор жөнүндө толтура ушул эмелерди жасаш керек. Ошол Максатбек Чимбердиев Түркия менен питомник лизинг аркылуу сүйлөшүп көрбөдүңүздөрбү дейт. Бирок алар дагы айтат экенде, өзүңөрдүн мамлекетиңер силерге питомник куруп бербесе, биз эмнеге куруп беребиз деп айтат экен да. Себеби бул өтө чоң акча. Бирок аракет кылып атат. Мына менин сөзүм уккандан бери канчалаган эркек балдар аракет кылып атышат. Куда кааласа бир аз күндөрү куда кааласа мына биздин президентибиз Сооронбай Жээнбековго дагы ушул сөзүм жетиптир. Ал киши дагы аябай кубаттаптыр дейт. Колдоп атат экен. Куда кааласа аз күндөрү иншалла ушул бизде дагы Кыргызстаныбызда өзүбүздөн түштүктө, анан түндүктө 2 питомник болуп калат. Куда кааласа ошол питомниктен биз көчөттөрдү алып, ошол питомниктин көчөттөрүн отургузуп, аябай сонун мөмөлөрдү алып,
Биринчиден Кыргызстан өзү тоюш керек. Биз бир эле ошо Кытайдан 60 миллион долларлык алма сатып жейт экенбиз. Апельсин, мандарин, берке, көк болгарский, кызыл болгарский, башка китайский эмелерин айтпай эле коеюн да. Ошол бир алманын өзүнөн 60 миллион долларлык алма алып жейт экенбиз. Бизде алма өзүбүзгө жетпейт, жүзүм жетпейт, хурма жетпейт, анжир жетпейт биздин өзүбүзгө. Ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Биринчи биз өзүбүз тоёйлу. Жер жемишке аябай тоюп. Мисалы үчүн бизде жер жемишке тоюп, витаминди ошол мен айткан ошол биогумус менен багып бактарыбызды таза жей турган болсок, биринчиден бизде экономия болот. Биз азыр бир эле учурда ошол Индия, Венгрия дагы ошол дары-дармек чыгарган фирмалардан канча миллиарддаган сом дары-дармек сатып алып бардыгыбыз жейт экенбиз да. Ар бирибизде үйүбүздө аптечка бар экен, ичи толтура кымбат дарылар. Боордукку, бөйрөктүккү, ашказандыккы, ушул баягындай өтө көп баягындай өпкө оорулар бар экен. Ушулардын бардыгы бизде жоюлат эле да. Биз эгерде витаминге тоюп, таза тамак жей турган болсок, бизден биринчи эс тутумубуз жакшы болот эле. Биздин балдарыбыз сабакта жакшы окуйт эле. Ошол мына жакшы витаминге тойгон бала менен баягындай ошондой химикат жеген баланын экөөнү окуу эмеси, восприятиясы астма менен жердей да. Мына витаминди таза жеп жүргөн баланын дагы ушунчалык күчтүү мындай кыйын мындай бала болот да. Ошондой тоонун баласындай кыйын бала болот. Кечиресиз, агроуниверситетпи, адрес Советский менен кайсы? Советский менен коммунистический. Советскийден коммунистический бурасын азыркы 2 файза жака. Айдайсыздар ошол жерде. Мына туугандар, эми бул жөнүндө дагы питомниктин эми пайдасы жөнүндө эми мен силерге мындай көп кеңири маалымат берем да көбүнчө. Питомнигибиз боло турган болсо, көчөт арзан болот. Көчөт арзан боло турган болсо, дыйкандын чөнтөгүнө пайда болот. Дыйкандын чөнтөгүнө пайда болсо, ошол көчөткө, кымбат көчөткө берген акча менен ал айланасын тосуп алат. Айланасын тосуп ала турган болсо, ага мал кирбейт. Ага мал кирбесе, ал жерде мисалы мындай түшүм жакшы болот да. Мал немеге зыян бере албайт. Ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздар, силерге ушул сөздөрүм аманат, ушул постту, ушул прямой эфирди бөлүшүңүздөр, элдин бардыгы көрсүн, баг отургузсун. Эртеңден баштап бардыгыбыз ушул питомникке аракет кылайлы. Жакында балким ушул марафон дагы өткөзүп беребиз. Марафон өткөзүп, ошол жерде хотя бы бир питомникке акча чогулуп кала турган болсо, бул ошол питомник 2 жыл иштегенден кийин элдер ал жерден арзан көчөт алып иштеп баштагандан кийин ошо бир питомниктин ордуна 7 питомник курулат эле да. Мына ушул жөнүндө көбүрөөк маалымат берели, бири-бирибизге баг отургузайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух туугандар.